соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. 1xBet ишенимдүү букмекер. Максат Давранов эми кимге үйлөнөт? Алып баруучу Максат Давранов бир аз күн мурда Instagram баракчасына ак жоолукчан селки менен түшкөн сүрөтүн жүктөп окурмандарын бир топ дүрбөлөңгө салган. Алар Максат үйлөндү деп кызуу талкууга алышкан болчу. Бирок мунун баарына чекит коеюн дегенби, ким билет, алып баруучу өзүнүн баракчасына төмөнкүдөй пост бөлдү. Мен үйлөнсөм же башка жаңылык болсо өзүм маалымдайм. Кечеден бери куттуктоолор келип жолуккан ар бир адам үйлөндүңбү десе, жакындарым тойго чакырбадың деп капа. Интернеттеги сүрөттөрдө биз клип тартуу үчүн түшкөнбүз. Жакында Ильяс Кудретовдун жакшы бир ырына жаңы клипти сунуштайбыз. Клипте Жибек аттуу карындашым менен жаш жубайлардын образын ойноп бердик. Бирок чын жүрөгү менен сүйүнүп, кубануу менен кабыл алган жалпы көрөрмандарыма ыраазычылык деп көрөрмандарына ыраазычылыгын билдирди. Маалымат булагы Аргумент KG сайты. Ырчы Алтынай Жайнакова ич кийимчен сүрөтү менен эркектердин көңүлүн өзүнө бурду. Ырчы Алтынай Жайнакова буга чейин майы кызматкерлер менен болгон чырдан кийин бир топ таанымал боло түшкөн. Ал кайгулуу кызматкери тартипти бузгандыгы үчүн унаасын токтоткондо баш ийбей, ар түрдүү жаман сөздөрдү айткан эле. Жайнакова ошол учурда ырчылыктан сырткары журналисттик кесипти да аркалачу. Кийин чыгармачылыктан бир топ алыстап кеткен Алтынай Барометр KG редакциясына берген маегинде чыгармачылыкка кайттым деген эле. Ырчы чындап эле чыгармачылыкка кайтканын соц тармактагы акыркы бөлүшкөн сүрөттөрүнөн байкоого болот. Ал көк түстүү классикалык костюмшумда түшкөн сүрөтүн жүктөдү. Сүрөттөн Ырчы костюмдун ичинен бир гана ич кийимчен турганын көрүүгө болот. Бирок ал ич кийимин гүлдөр менен жаап койгон. Ага карабай Ырчынын катталуучулары ич кийимчен турганын байкап коюшту. Катталуучуларынын бири «Daarатты буздуң» деген пикир калтырууга да жетишти. Бул тууралуу Алтынай Жайнакова өзү «Гүл өсүп зерелерге, аткан таң баарыбызга ырыскылуу болсун» деп көңүлдүү күн каалап, Ырчы Зеренин образын кыстыра кетти. Маалым болгондой, Ырчы Зере Акылбек «Кыз» аттуу ырынын клибинде ич кийимдин үстүнөн классикалык костюм кийип тартылган эле. Аталган клип коомчулукта көпкө чейин талкууга алынып, катуу сынга алынган. Маалымат булагы Барометр KG сайты.